Мекендештерим мусулмандарга карата зулумдук бүгүн эле болуп аткан жери жок. Тарыхта карасак, ар бир учурда, ар бир кезде мусулмандарга чындап момун болуп, мусулман болуп жашайм деген адамдарга карата ар дайым зордук, зомбулук, өлтүрүү, чокулуу, ар дайым тактика турунда саясат жагы, бизнес жагы бардык жааттан болуп келген боло берет. Чындап акыйда туурасында, фикх маселесинде кайсыл жерде болбосун, илимдүү болуш дагы кыйын болгону сыяктуу, адам болуп, чындап адам болуп жашаш дагы өтө кыйын. Алардын катарында мусулмандарга өзгөчө кыйын. Канчалык диниңде бекем турганыңа сайын, канчалык дин үчүн кызмат кылам дегениң сайын, сага октор ар тараптан тие берет. Бирок ошолорго карабастан чыдаган акыретте сыйлыгын, сообун ала турматтуу мекендештерим. Тарыхчы Геродоттун айтымында Фираундун мезгилиндеги адамдар динкеч адамдар болгон. Динкеч дегенде эми динге багытталган диндүү адамдар болгон. Бирок көп кудайлыкка сыйынышкан. Ар кимиси ар кандай кудайлар жасап алып эле ар нерселерге сыйынышкан. Ошол жалгыз кудайлыкка эмес да. Жалгыз Аллахка эмес. Негизи ошол эле учурларда алардан айырмаланып чыккан бул Фираун. Өзүнүн зулумдугу менен, өзүнүн катуу колдуулугу менен элге карата ар кимди өзүнө катуу кармап, мен кудаймын деп чыккан бул Фираун. Ар бир адамга карата өзгөчө басым жасап, мени кудай дейсиң деген Фираун да. Фираунду карасак, урматтуу мекендештерим, Фираундун аты негизи сарайларга коюлган ат. Биз мисалы азыр президенттер иш кылып жүргөн эмелерде Ак үй дейбиз мисалы үчүн. Ошол мезгилде алар Ак үйдү Фираун дешет экен да. Фираун болуп, бирок Фираун өзүнө келген көсөмдө бийликти туура эмес багыттарга иштетишти баштады, колдонушту баштады. Баягы адамды өзгөртө турган маселелердин бирөөсү ал бийлик келген учурда. Бийлик келген адам эгер дини, иманы, ички жүрөгү бир нерсеге таянып турбаса, адам сөзсүз түрдө өзгөрүп кетет. Бийлик келген учурда, экинчиси акча келген учурда. Чөнтөккө колду салсаң $1000, $2000 чыгып турса, акча бар дегенде эле аркаңда бир нерсе акча деген система түшүнүгүң болуп турган болсо, адам бузулуп кетиши мүмкүн. Эгер иманы болбосо жүрөгүндө. Ошондуктан да динибиз жалгыз Кудай, Аллах көрүп турат деген түшүнүктө иманды якынды жүрөгүңө алып келген дейт да. Себеби мисалы закон, мыйзам бар жерде милиция көрүп калат, гаишник кармап коет деп жолдо туура жүрөсүң. Милиция кармап алат деп бирөөнү урбайсың, сөкпөйсүң, мисалы үчүн алып барып кызды зорутап койбойсуң. Неге? Милициядан, закондон корккондугуң үчүн. Бирок закон кайсыдыр бир өлкөдө, кайсыдыр бир чөйкөмдө токтойт. Бирок закон, мыйзам жок жерлер дагы бар. Мисалы үчүн да Аллахты тааныган адам, Аллахтын жүрөгүндө бар адам, ал кайсыл жерде болбосун, үйдө болсун, тумучканын ичинде болсун, кайсыл жерде болбосун, ал тоодо болсун, ал токойдун ичинде болсун, ал мамлекеттер бүт жок болуп кетип, өзү калып кеткен тагдырда Аллах мени көрүп турат деген якынга ишенип, ал ишеними менен эч кандай күнөө ката иш кылбайт. Ошондуктан жалгыз Аллах биздин Раббыбыз. Тарыхчы Геродот айтат, ошол учурларда Фираундун мезгилинде Фираун сарайга карата колдонулган, бирок Фираун өзүнө карата коюп, ошол мезгилдеги адамдар өтө бузулушту баштаган. Көп кудайлыкка өтө катуу басым жасашып, бузулуп кетишкен. Аларга карата Муса пайгамбар келген. Аллах Тааланын динин мактап, Муса пайгамбар элчи оралак, элчи болуп келет. Аларды ак динге, ак жолго ак көрсөтүп, ак жолго жүрүүгө үгүт берет, насаат берет. Эргешкендер, ага жол жүргөндөр жүрдү, жүрбөгөндөр жүрбөдү. Ээрчигендер бактка жетти, жетпегендер банкрот болду. Бул дүйнө акыретинде. Бул дүйнөдө эле эмес. Урматтуу мекендешим, бир ката кылганыңыз күнөөңүздүн кесепетине башыңызга көйгөй маселе келет. Билип коюң, бир зулумдук кылгансыз же бир урлук кылгансыз, бир ката кемчилик иш кылгансыз, ал Кудайга жакпаган. Ошонун кесепетинен сизге бир балай кырсык келип атат да. Ошондуктан күнөөдөн этият бол. Бул Муса пайгамбар келди, ак жолго чакырды, ишенгендер ишенди. Баягы бардыгыңыздар билесиздер, Муса пайгамбардын окуясы. Муса пайгамбар деңизге келип, таягын тийгиз дегенде Аллах Таала таягын тийгизет, андан Нил дарыясы деңиз экиге ачылат. Муса пайгамбар ага иман келтиргендер өтүп кетет. Өтүп кеткен учурда Фиравундун лашкерлери эми 1,6 миллион, 1,6 миллион деп келет. Ошончолук көп адамы бар армияда эми. Азыркы учурга салыштырмалуу мынчалык аскер болсо, бул өтө катуу күчтө, өтө күчтүү күч болуп эсептелет. 1,6 миллион.
Эче эле бир тоо менен бир тоону алып туруп бир торго көчүрүп койсоң болот мынча адам менен. Бул Фиравундун аскерлери ошентип кубалап келип, ортосуга чениге келген учурда дайра кайрадан биригет, ал ичинде калып кетет, жер менен жексен болот, жок болот, бардыгы өлөт. Залым коомдон имандууларды ошентип Аллах Таала куткарып коет да. Бирок Фиравун ошол акыйкатты түшүнгөн учурда ошол өлүм алдында түшүндү. Мен алардын катарындамын, мусулмандарданмын деп жалгыз Аллахтын барлыгына иман келтирет, бирок ал учурда кеч болот. Бирок тобо кылгандыгы үчүн башкаларга денең мисал болсун деп өзүнүн денесин тобо кылгандыгың үчүн сактап коебуз дейт да, башкаларга үлгү болсун деген максатта. Кийинчерээк изилдөөлөр натыйжасын көрсөтүп башка болду. Фиравундун денеси табылды. Азыркы учурда дагы Фиравундун денеси атайын Кахыра музейинде, фиравунчулардын музейинде сакталып бойдон турат. Башка адамдарга үгүт насаат болуш үчүн, башка адамдарга, Фиравун сыяктуу зөөкүрлөргө, фиравунчуларга, азыркы учурдагы Фиравун болом дегендерге дагы башкаларга сабак болсун деген максатта Кудай Таала мына көрсөтүп койду да. Азыр дагы турат Фиравундун кор болгон денеси. Баягы пирамидалар эмне үчүн курулган максатта ушундай варианттагы, ушундай жолу дагы, багыты дагы бар. Фиравун атайын пирамидаларды курдурган, себеби өзүнүн денеси кор болуп кетишин билген да. Себеби элге ушунчалык зулумду көп кылган, мен денем жакшы жатпайт бир жерде деп, атайын пирамидалар ошолордун арасына коюу максатында Фиравун аларды курдурган деген жол дагы бар. Ошентип, урматтуу мекендешим, бул дене бизге мисал болду. Лондондо Британиянын музейинде мумияланган эмес. Бул Фиравундуку мумияланып башка болуп, кор болуп ошондой болуп атпайбы? Бул жерде мумияланган эмес, сакалдары, чачтары дагы өзгөчө болуп, жаңы абалда тургандай, сажда кылып турган абалда бир адам бар да. Барганда көрсө керек, билсе керек. Сажда кылган абалда. Bunun dagın Angelis okumuştuları, arkeologlar başkaları izildеп табышкан, бирок ошол Кызыл деңиздин тегерегинен табылган да, бул Муса пайгамбардын дооруна балып такалат экен. Өзгөчөлүгү 3000 жыл мурдагы тарыхка алып барат экен ал дене. Демек ки ал Муса пайгамбарга барып такалат. Ошол учурдан бул дененин дагы анан Фиравундун денесин дагы сактап койду. Бул сажда кылган абалда өтө өзгөчө абалда сыйылып турат, анысы кор болгон абалда. Бул жерде негизги максат айтыла турган маселе сабак алууга дейт да. Сабак алышыбыз керек. Бизге тарыхтан калган нерселерден сөзсүз түрдө сабак алышыбыз керек. Дүйнө кезгиндей дүйнө кезип, ар бир жерлерди көрүп, табиятты көрүп, өзүң ишене албаган нерселерди көргөндөн кийин иман келтирип калыш, Кудайдын жолуна түшүп калыш пайызы өтө көбөйөт. Ошондон эл көргөн, жер көргөн дегени ошонун негизинде. Баягы эл көргөн менен көрбөгөн, илим алган менен окуган бала менен окубаганын айырмасы бар деген түшүнүктөр бар элибизде. Бул эң туура. Европага бир жыл барып окуп келсин, мына кыргызстандык балдар мисал үчүн, бул жердеги Бишкектеги балдар кадимкидей баягы бир жаш баланын алдында тургандай эле сезип калат да өзүн. Балаңызды жиберип көрүң, бир жыл окуп келсин, андан кийин бул жерде сүйлөшүп көрсүн. Башка достору менен территориясында кадимкидей айырмасы билинет. Ал чөйрөнү көрдү, элди көрдү, ал жердеги системаны көрдү, багытты көрдү, эмне аралашты бүт. Көрдү эки жакты. Бул жакта садикте жүргөндөй эле болуп калат да. Эч бир өзгөчөлүгү жок деп өздөрү дагы айтат аны. Урматтуу мекендештерим, Фиравун өтө зулумдукту өтө катуу кылган. Фиравундун кызынын чачын тараган эне. Кызматчы аял. Күндөрдөн бир күн тарап жатып, Фиравундун кызынын чачын тарап жатып, тарага жерге түшүп кетет. Бисмилла деп Алланын аты менен алам деп бир туракталат. Баягы кыз карап туруп, сен кудайың барбы? Мен атам кудай эмеспи сага? Атамдан башка дагы кудайың барбы сени деп баягы жек көрүү көзү менен карайт. Баягы карап туруп, эч кандай коркпостон баягы кызга карап туруп айтып коет, атасыга сатып коет, андай кылат эмес. Бүгүн дагы жок эмес го, баягы кызын дагы баласына дагы бардыгына пакта коет. Неге? Атасы жакшы орунда турат да, бийликте отурат. Ошосуга чейин туфлисинин бутун арчагандар жок эмес. Пактаны өтө өзгөчө коет да. Кошомачылыкты өтө катуу кылып берет. Мындайлар жок эмес. Бул дагы Фиравундун кызынын чачын тараган эне, мусулман болгон эле, сенин дагы, менин дагы, атаңдын дагы Раббы, жаратуучусу Аллах деди. Эч нерседен коркподу.
Бул кызы атасына айтты. Атасы бардык тамакты мен берсем, жумушту сага мен берсем, тиричилигиңди мен жүргүзсөм, анан Кудайың мен болбой ким болсун? Деген суроону койду дагы. Бул кызматчы аялдын 5 баласы бар эле. 5 баласы. 5-инчиси кичинекей эмчектен чыга элек жаш бала наристе. Фираун аны кыйнаш максатында чоң казанды алып келди дагы, майды кайнатып, баягы ушунчалык кайнагандан кийин азап берип өлтүрүү, энесин карап көрсөтүп коет. Атам дедирсин, балам дедиртпесин дейт го. А бул жерде балам дедирте турган абал. Жада калса бул көзүңдүн алдында болуп атса бул өтө кыйын да. Баягы чоң баласын алып келет. Чоң баласын казанга таштайт. Жолуңдан кайдасыңбы жокпу? Мени Кудай дейсиңби же жокпу дейт Фираун. Жок. Жолдан кайтпайт. Экинчи баласы, үчүнчү баласы, төртүнчү баласы, бешинчи баласына келгенде наристени тартып. Эмчектеги бала, жаш бала наристе. Аскерлер, зөкүр аскерлер келип тартат. Баягы наристе ошол учурда тилге кирет. Энеге кайтпагын, сен ак жолдосуң. Бул дүйнөнүн азабы эч нерсе эмес акыретке салыштырмалуу. Бул дүйнөдө канча азапты көрсөк көрөлү, бирок акыретте бейиш болсун, жыргалчылык болсун, акыреттеги жыргалчылыктардын алдында бул кыйынчылык эч нерсе эмес. Көрүп сүйнөсүн али бери деп наристе энесине сүйлөйт да. Бешикте сүйлөгөн 3 наристенин бирөөсү ушул Фираундун чачын тараган, кызынын чачын тараган эненин баласы болот да. Ошентип азаптап энене өтө көп азап берет энеге. Бул нерсени Асия энебиз карап турат эле. Анан Фираун аны аялдын ишин бүтүрөт дагы, кайра сарайга кирип, эми чарчап аялдын алдыга кирип эс алайын деп. Бул жиндиче болуп калганбы? Мени Кудай дебейби? Мени сарайымда туруп башкаларды Кудай деп жүрөт экен деп, ачуусу келип, эми жатайын деп, эс алайын деп деген абалда, деген учурда баягы Аллах сенин наалаттайт, Аллах сенин тозогунда азаптайт, али бери сени шашпагын деп Фираунга Асия энебиз ичиндеги иманы менен чыдай албастан ар кандай акырат сөздөрдү айтып, баягы Фираунга каршы чыгат. Фираун ошондо коркуп чочуп ойгонду дагы кара, сен сага дагы баягы аялдын жиндилиги жуктубу? Мен Кудай эмесминби сага деп энебизди да Асия энебизди өтө катуу кыйнайт да, азапка салат. Тырнактарын оёт. Ошончолук күн ысыгына карабастан буттарын колдору мынтип байлап коюп, тегермен ташын өтө чоң таштарды үстүлөрүнө коюп кыйнайт да. Ал таштар өтө күйүп кеткен, кызып кеткен, ыстык таштарды койгон учурда өтө азап болду. Биз азыр жатып алып, же телефонду кармап алып көргөн абалда жеңил эле азап го деп коюшубуз мүмкүн. Колубузга бир зырба кирип кетсе, бир ийне кирип кетсе чыдабайбыз. Алдындай таштарды көтөрүш бул өтө кыйын. Аларда иман якын ушунчалык күчтүү болгондугу үчүн дининен жолунан кайткан жок да. Ошентип Асия энебиз дагы мусулман болду, урматтуу мекендештерим. Бирок ташты койгонго чейин Аллах Тааланын рухун алып койгон эле да Асия энебиздин. Таш коюлду, бирок ага эч кандай азап жеткен жок, денесине гана бир залака тийди. Бирок рухту алып койгон эле. Асия энебиз жылмайып күлдөлүп аткан учурда Фирауну карап, муну чындап эле жинди болуп калыптыр, муну канча азаптап атабыз, бирок бул күлүп атат деп Асия энебизге карап Фираунун ичи күйөт да. Ал күлгөнү башка маселе болчу. Ал күлгөнү Аллах Таала ал жактагы жыргалчылыкты, акыретте боло турган неаматтарды Асия энебизге көрсөтүп койгон болчу да. Албетте урматтуу мекендеш, бейиште сыйланган энебиз Асия энебиз. Бирок Фираундун денеси канчалык кор болду, бүгүнкү күндө дагы башкаларга үлгү болуш үчүн бүгүн дагы турат, денеси сакталып бойдон. Аллах Таала бардык жерде, бардык кезде өзүнүн собактарын элдерге карата берет. Адам качан чегарадан чыгып кеткен учурда өзүнүкүн прав деп, өзү башкалардыкын не прав деп, ар дайым чегарадан чыккан учурда Аллах Таала өзүнүн бир мисалдарын, собактарын берет. Ал окуя түрүндө келет, ал сабак түрүндө келет, ал жолдо бараткан учурубузда келет. Андан сабак ала билишибиз керек. Жолдо ким жолукпасын, ал биз үчүн экзамен, урматтуу мекендештерим. Бүгүнкү болуп жаткан сыноо иштер дагы бизге экзамен. Дажал дагы бизге экзамен, сыноо. Бардыгы бизге сыноо экен, сыноодон ак өтүштү Аллах Таала насип этсин. Акыреттеги жыргалчылык жакшы. Бул дүйнөдөгү азап эч нерсе эмес. Бул азаптар ишенсеңиз бул учурлуу, убактылуу. Акыретте түбөлүк же азап, же түбөлүк бейиш да. Илим бардык жокту акыйкаттап, ачыктап койгон, буга чейин эле. Биз болгон илим албагандыгыбыз үчүн бүгүн динибизден алыстап кетип атабыз да.
Ошондуктан башкаларга маңкурт болуп ээрчип кетип атабыз. Качан биз өзүбүздү илимибизди окуган учурда, Аллах Тааланын айтканын кылбаган учурубузда пайгамбар эскертип айтып кеткен деген нерсени деп, жебеген нерсени жебестен, айткан нерсесинен чыгып чегараны бузган учурубузда башкаларды бизге баш кылып коет, башкалардын аркасынан маңкурт болуп жүрө беребиз. Жыландын башына салган жери бизге да баш өзү салабыз. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, өз жолубузда туруктуу так болойлу, өзүбүздүкүн бербейле. Аллах Таала өз жолуда ак жолду жүрүүнү насип этсин, арамды арам көрсөтүп, арамдан аз кылсын.